Саламатсыңар балдар. Силер менен 8 класстын геометрия курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Билесиңерби, биз бүгүнкү сабакта мурдагыдай эле дагы бир жаңы тема өтөбүз. Бирок ал теманы өтөөрдөн мурда албетте силер геометрия предметин эмне үчүн окуп үйрөнүп жатканыңарды түшүнүүңөр керек. Башкача айтканда, предметтен алган билимиңерди жашоодо колдоно билишиңер керек. Ал үчүн биз бүгүн сабакта эмне кылаарыбызды бир аз айтып өтөйүн. Биз бүгүнкү сабакта 3 бурчтуктун аянтын табуунун айрым формулалары менен таанышабыз жана 3 бурчтуктун аянтын табууга карата көнүгүүлөрдү аткарабыз. Мынакей балдар, экранда мен силерге бир нече сүрөттөрдү көрсөтүп жатам. Силер баамдагандай, албетте бул жерде көп геометриялык фигуралар катышып турат. Бирок ушулардын арасына биз бүгүн 3 бурчтукту өтөбүз. Башкача айтканда, аянт бул жагы узундук бирдигинен турган квадрат менен туюнтулуучу жалпак фигуранын чени. Демек 3 бурчтук формасындагы нерселердин же буюмдардын аянтын эсептөөгө арналган 3 бурчтуктун аянтын табабыз. Мына карагылачы. Боз үйдүн бир жабдыгындагы 3 бурчтук формасын көрүп турасыңар. Шырдак жазалганда 3 бурчтук формасына ээ болгон жерлерди көрүп турасыңар. Мынакей ал гана эмес, сумкадагы 3 бурчтук формасында тигилген жерин көрүп турасыңар. Сөйкөдө көрүп турасыңар. Мынакей жаздыкчада көрүп турасыңар. Балдар, мен бул сүрөттөрдү силерге жөн гана көрсөтүп жаткан жерим жок. Ушул ар бир буюмду жасаш үчүн ал 3 бурчтук формасына ээ болгондуктан ага канча материал кетет, канча кийиз кетет, сумканы тигиш үчүн канча материал кетет, сөйкө жасаш үчүн канча кетерин билиш үчүн албетте силер 3 бурчтуктун аянтын тапканды билишиңер керек. Демек биз бүгүнкү сабакта 3 бурчтуктун аянтын тапканды үйрөнөбүз. Жаздыңарбы дептерге? Анда мен силерге 3 бурчтуктун аянтын табуунун алгоритми менен тааныштырайын. Кана экранга жакшылап баамдап тургула. Силер геометриялык фигуралардын ичинен 3 бурчтукту көрүп турасыңар. Бул 3 бурчтуктун аянтын табыш үчүн биз буга чейинки үйрөнгөн аянттарды пайдаланабыз. Ал үчүн биринчи этабында 3 бурчтуктун бир жагынын тең ортосунан чекит белгилейли. Мынакей мен белгиледим. Андан кийин ушул чекит аркылуу 3 бурчтуктун жагына параллель болгон түз сызык жүргүзөлү. Мынакей үчүнчү жагын көрүп турасыңарбы? Демек ушуга параллель түз сызык жүргүздүм. Ошол чекит аркылуу өткөн. Ал эми үчүнчү этапта түз сызык менен берилген 3 бурчтукту кичине 3 бурчтукка жана трапецияга бөлөөрүн көрүп турасыңар. Карагылачы балдар, түз сызык сызган учурда биздин алгачкы 3 бурчтугубуз 2 бөлүктөн туруп калды. Түз сызыктын үстүңкү бөлүгү кичине 3 бурчтукту көрүп турасыңар, астыңкы бөлүгү трапецияны көрүп турасыңар. Эми 4-чү этапта пайда болгон кичине 3 бурчтукту трапецияга жанаша жайгаштырабыз. Мынакей, карагылачы. Анда кайсы фигура пайда болду балдар? Ооба, параллелограмм пайда болду. А параллелограммдын аянтын эсептегенде биз өткөн сабакта эле үйрөнгөн болчубуз. Демек 3 бурчтуктун аянтын табыш үчүн мен азыр трапеция жана 3 бурчтукка бөлүү менен параллелограммдын аянтын тапканга алып келдим. Эми балдар, мынакей параллелограммды көрүп турасыңар. Бул параллелограммдын аянтын табууну биз өткөн сабакта үйрөнгөнбүз. Мына бул параллелограммдын бир жагын А болсун дейин. Ошол жакка түшүрүлгөн бийиктикти мен H болсун дейин. Анда параллелограммдын аянтын табыш үчүн жагын ошол жакка түшүрүлгөн бийиктигине көбөйтөбүз. Силер экранда көрүп турган формула менен өткөн сабактардын биринде таанышкан болчусуңар. А биз жогорудагы 3 бурчтуктун аянтын тапканда параллелограммга чейин толуктагандыктан азыр мен ошону байланыштырып көрөйүн. Мынакей параллелограммды кайрадан көчүрдүм. Эгерде параллелограммдын бир диагоналын жүргүзсөм, 2-3 бурчтукка бөлүнүп калды. Байкап жатасыңарбы? Мынакей 3 бурчтуктун бир жагыныкы. Мына бийиктик түшүрдүм. Эми ушул 3 бурчтук мынакей жашыл жана күлгүн кызыл түстөгү 2-3 бурчтукту көрүп турасыңар да. Силердин алгачкы параллелограммыңар 2-3 бурчтукка бөлүндү. Эми ушул 2-3 бурчтуктун барабар экендигин мен силерге көрсөтөйүн. Мынакей, карагылачы. Демек мындан эмнени байкадыңар? Ооба балдар, 3 бурчтуктун аянтын табыш үчүн параллелограммдын аянтынын формуласын эле 2ге жолсо бөлүп коюшубуз керек же 2ден 1ге көбөйтүп коюу жетиштүү. Мынакей экрандагы формуланы баамдагылачы. S барабар A H деген бул параллелограммдын аянтынын формуласы. А S барабар 2ден 1 A H деген бул 3 бурчтуктун аянтынын формуласы. Анткени менин бир параллелограммым диагонал жүргүзгөндө 2 барабар 3 бурчтукка бөлүндү. Ошондуктан 2ден 1 A
h деп коебуз. Бул үч бурчтуктун аянтынын бир формуласы. Эми балдар, мына экранда мен силерге 2 үч бурчтукту көрсөтүп жатам. Бирөө албетте чакмак барактын үстүндө жайгаштырылыптыр. Экинчиси актай баракта турат. Эми мына экинчисин да мен чакмак баракка жайгаштырайын дагы. Муну пиктин формуласы боюнча аянтын таап көрөйүн. Мына ички бүтүн чокулуу чекиттердин санын санагылачы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 экендигин көрүп турасыңар. İçten sızılgan bütün çokulu çekitlerinin sanı 7 kvadrattın çokularına tura geldi. Figuranın çeginde жатқан bütün çokulu çekitlerdi sanagılaçı. Mınakey, eğer sanavatkan bolsoңор, anda bulardın sanı 12. Anda Piktin formulasının jardamı menen bul figuranın ayantын taap körölüçü. İçki çekitlerinin sanı 7 bolsa, 12'ni 2'ge bölsem 6, 6'dan 1'de alsam 5, 7'ge koşsam 12. Мына балдар, мен Пиктин формуласынын жардамы менен, эгерде чакмак барактын бетинде жайгашкан болсо, аянтын эсептедим. Ал 12'ge барабар болду. Ушул эле үч бурчтукту мен жогоруда үйрөнгөн формуланын жардамы менен чыгарып көрөйүнчү. Бир жагы 6 экенин көрүп турасыңар. 6 чакмактан туруп атат. Бийиктиги 4 чакмак экенин көрүп турасыңар. Анда жогоруда мен үйрөткөн формула боюнча анын аянтын таба турган болсом, аны ашка көбөйтүп 2'ge бөлүп коем. Мынакей, S барабар 6-ны 4'кө көбөйсөм 24, 24'тü 2'ge бөлсөм 12. Урматтуу окуучулар, экрандагы мен 2-3 бурчтуктун аянтын тапкан 2 моментти карагылачы. Сол жагында Пиктин формуласын пайдаланып таптым. Оң жагында жогорудагы мен үйрөткөн S барабар 2'ден 1 AH формуласынын жардамы менен таптым. Экөө барабар 3 бурчтуктар болгондуктан аянттары бирдей чыкты. Мынакей силер 3 бурчтуктун аянтын табуунун дагы бир формуласын пайдаланып эсеп чыгардык. Эми, бул 3 бурчтуктун аянтынын формулалары экенин көрдүңөр. Анда силерге маселе берип көрөйүн. Кана, экрандагы маселени окуп туруп, туура жообун таап көргүлө. Мен алгач маселенин шартын силер менен чогуу окуйун. 3 бурчтуктун бир жагы 20 сантиметр. Ал эми ал жакка түшүрүлгөн бийиктиги 16 сантиметр болгон 3 бурчтуктун аянтын тапкыла дейт. Кана, бир жагы 20 сантиметр экен, ал жакка түшүрүлгөн бийиктиги 16 сантиметр экен. Анда 3 бурчтуктун аянтын таап көргүлөчү. Мен силерге 4 жоопту сунуш кылып жатам. Ушул жооптордун кайсынысын туура деп эсептеген болсоңор, ошол жооптун номерин дептериңерге белгилеп койгула. Мен силерге туура чыгарышын көрсөтөйүн. Мынакей балдар, алгач бизге берилди, эмне берилди? Ооба, KPE деп коёюн, мен чекиттер менен белгилеп 3 бурчтук берилди. Дагы эмне берилди? Бир жагы 20 сантиметр дейт. Демек, бир жагы 20 сантиметр болсо, мына мен KE жагы 20 сантиметр болсун дейин. Ошондой эле бийиктиги 16 сантиметр дейт. Ушул жакка түшүрүлгөн. Каалаган эле бийиктиги эмес. KE жагына же ошол жакка түшүрүлгөн бийиктиги 16 сантиметр болсун. Аны мен PC барабар 16 сантиметр деп жазайын. Анда биз табышыбыз керек болуп жатат. Ушул KPE 3 бурчтугунун аянтын. Анда ушунун аянтын табыш үчүн алгач жогорудагы формуланы жазып алайын. S барабар 2'ден 1 AH. 2'ден 1'де 0,5 деп жазып койсом болот балдар, билесиңер да. 2'ден 1 деген жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазылышы, 0,5 деген ондук бөлчөк түрүндө жазылышы. A'нын ордуна 20'ны койдум, H'тын ордуна 16'ны койдум. Эсептесем 160 сантиметр квадрат чыкты. Демек биздин берилген 3 бурчтугубуздун аянты 160 сантиметр квадрат экен. Туура жооп, экинчи жооп экен. Анда жазган учурда жообу 160 сантиметр квадрат деп жазабыз. Мынакей балдар, мен азыркы 3 бурчтуктун аянтын тапканда 3 бурчтуктун бир жагы жана ал жагына түшүрүлгөн бийиктиги белгилүү болгон учурду пайдаланып эсептегенге аракет кылдым. Башкача айтканда S барабар 2'ден 1 AH формуласын колдондум. Келгиле эми, андан ары 3 бурчтуктун аянтын табуунун дагы кандай формулалары бар экен? Мен ошолор тууралуу силерге айтып берейин. Азыр мүмкүн болсо, мен көрсөтүп жаткан формулаларды жазып калганга аракет кылгыла. Мына бир жагы берилди. Ал жакка түшүрүлгөн бийиктиги берилди. H, көрдүңөрбү? Мен индекс кылып A'ны жазып койдум. Демек, бул 3 бурчтуктун аянтын тапкандын формуласын бердим.
Бул формуланы колдонуш үчүн алдына 2'den 1 жазылыш керек. Эгер 2'den 1 жазылбай калса, анда ал параллелограммдын аянты болмок. Мына бул үч бурчтуктун аянтын табуунун бир формуласы. Эми келгиле дагы мындан башка да кандай формуласы бар экенин карайлы. Мына мен үч бурчтукту кайрадан параллелограммга чейин толуктадым. Параллелограммдын аянтын табуунун экинчи формуласы бар болчу. Параллелограммдын эки жагын алардын арасында жаткан бурчтун синусуна көбөйткөнгө барабар болчу. Кайталайм. Мен бүгүнкү темада үч бурчтуктун аянтын табууда параллелограммдын аянтын пайдаланып түшүндүрүп жатам. Мынакей, алгач үч бурчтукту параллелограммга чейин толуктадым. Эгерде параллелограммдын эки жагы жана анын арасындагы бурчу берилсе, бул параллелограммдын аянтын табыш үчүн эки жагын көбөйтүп, жана алардын арасындагы бурчтун синусуна көбөйтүп койсок болот болчу. Бизде бул параллелограмм эки барабар үч бурчтукка бөлүнгөндүктөн, анда анын жарымын эле алсак болот. Мынакей үч бурчтуктун аянтын табуунун экинчи формуласын жаздым. Кана дептериңерге жазып алгыла. S барабар 2'den 1 AB синус фи. Демек, эгер үч бурчтуктун эки жагы жана алардын арасындагы бурчу берилсе, мына силер көрүп турган формула менен тапсаңар болот. Бул экинчи формуланы дагы дептериңерге жазып алгыла. Эми балдар, мен үчүнчү формуланы көрсөтөйүн деп жатам. Бирок ушул жерде бир нерсени эскертейин. Эгерде үч бурчтуктун биринчи формуласында бир жагы жана ал жакка түшүрүлгөн бийиктиги берилсе, биринчи формуланы колдондук. Эгер эки жагы жана алардын арасындагы бурчу белгилүү болсо, азыркы мен көрсөткөн экинчи формуланы колдондук. Эгерде үч бурчтуктун үч жагы белгилүү болуп калса, анда кайсыл формуланы колдонобуз? Мына мен ошону силерге азыр жазып берем. Силер аны дептериңерге жазып алгыла, жана аны өз алдыңарча колдонуп көргүлө. Мен үчүнчү формуланы бүгүнкү сабакта колдонбойм. Аны кийинки сабактарда колдонуп чыгарабыз. Силер азыр дептериңерге гана жазып калгыла. Бирок кайсы учурда колдонорубузду эстеп калгыла. Эгерде үч бурчтуктун үч жагы белгилүү болсо, азыр силер көрө турган формуланы колдоносуңар. Мынакей, көргүлө. Үч жагы белгилүү А, Б, С. Эгер үч жагы белгилүү болсо, анда алгач бул үч бурчтуктун жарым периметрин таап алууңар керек. Кайталайм. Эгерде үч бурчтуктун үч жагынын узундугу белгилүү болсо, анда алгач бул үч бурчтуктун жарым периметрин таап алуубуз керек. Башкача айтканда, үч жагынын узундуктарын кошуп экиге бөлсөк, жарым периметр чыгат. Андан кийин мынакей, бул формуланын жардамы менен таап алабыз. Башкача айтканда, S барабар квадраттык тамыр ичинде P'ны P минус А, P минус Б, P минус S'нын көбөйтүндүсүнөн турат экенин көрүп турасыңар. Башкача айтканда, бул Герон Александрийскийдин формуласы деп аталат. Үч жагы белгилүү болсо, мына ушул формуланын жардамы менен аянтын тапсаңар болот. Эми балдар, мен кайрадан силерге суроо берейин. Мынакей, экинчи тапшырма. Силер чиймени көрүп турасыңар. Чиймеде белгилүү бир маалыматтар көрсөтүлүп турат. Анда ушул чиймедеги маалыматтарды пайдаланып, А, Б, С үч бурчтугунун аянтын тапкыла. Мен силерге 4 жоопту сунуш кылып жатам. Кана таап көргүлөчү. Биринчи формуланы пайдаланасыңарбы? Экинчи формуланыбы? Же үчүнчү формуланы пайдаланасыңарбы? Мен жогоруда силерге 3 формуланы сунуш кылган болчумун. Кана эсептегилечи. Андан кийин мен силерге туура жообун көрсөтөйүн. Азыр бизде үч бурчтуктун эки жагы жана алардын арасындагы бурчу белгилүү. Таптыкпы? Эгер тапкан болсоңор, туура деп эсептеген жообуңардын номерин дептериңерге жазып отургула. Мен чыгарып көрөйүн. Бизге берилди албетте үч бурчтук А, Б, С. Дагы эмне берилди? Ооба балдар, мынакей, Асы 9 сантиметр экени берилди. Б'сы 8 сантиметр экени берилди. Дагы эмне белгилүү? 30 градус белгилүү. А, С, В бурчу 30 градус экенин көрүп турасыңар. Биз табышыбыз керек болуп жатат. А, Б, С үч бурчтугунун аянтын. Анда биз бул аянтты табыш үчүн жогоруда мен жаздырган силерге үч бурчтуктун аянтын табуунун экинчи формуласын колдонолу. А белгилүү, Б белгилүү, Фи да белгилүү. Ордуна койсок, мен бул жерде жазууга ыңгайлуу болуш үчүн 2'den 1 дегендин ордуна 0,5 деп алып жатам. A'нын ордуна 9'ду койдум, Б'нын ордуна 8'ди койдум. Силердин синус 30 градус канчага барабар экендигин маалыматыңар бар болгондуктан өзүңөр таба алат болушуңар керек. Мен жөн гана даяр жазайын. Синус 30 градуста балдар 0,5ке барабар. Же 2'den 1ге барабар.
Бул маалымат силерде 7 класстан эле алган болсуңар маалымат бар. Демек анда келгиле эсептеп көрөлүк. Демек 0,5'in өзүн жаздым, 9'tun өзүн жаздым, 8'di жаздым. Sinus 30 градус дегендин ордуна 0,5'ti жаздым. Анткени sinus 30 градустагы мааниси 2'den 1'ge же 0,5'ke барабар. Көбөйтө турган болсом, бул үч бурчтуктун аянты 18 сантиметр квадрат чыкты. Туура жообу. 4-үнчү жооп экен балдар. Эгер кимиңер 4-үнчү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообу 18 сантиметр квадрат. Мына бул тапшырманы аткарууда мен үч бурчтуктун аянтын табуунун экинчи формуласын колдондум. Эми карап көргүлөчү. Мен экранда тик бурчтуу үч бурчтукту сызып койдум. Пиктин формуласы боюнча анын аянтын эсептеп көрөйүн. Мына ичинен эсептегенде бүтүн чокулуу чекиттердин саны 7 экен. Фигуранын чегинде жаткан бүтүн чокулуу чекиттердин саны мынакей карап атасыңар. Мындай кылып чыгарууну силер эсептеп буга чейин үйрөнгөнсүңөр. 12 экен. Анда бул үч бурчтуктун аянтын таба турган болсом, 7 плюс 12 бөлүү 2 минус 1 болсо 12ге барабар болду. Эми балдар, ушул тик бурчтуу үч бурчтукту мен тик бурчтукка чейин толуктап койдум. Тик бурчтуктун бир жагы 6, бир жагы 4 болсо, анда мунун аянты 24кө барабар. Бирок мынакей тик бурчтуктун аянты болсо 24кө барабар болсо, азыр жарымын алсам, анын жарымына барабар. Башкача айтканда 12ге барабар болду. Эми ушул жерден бир нерсени байкадыңарбы? Балдар, тик бурчтуктун аянтын таап туруп 2ге бөлсөк, тик бурчтуу үч бурчтуктун аянты пайда болду. Тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтында А деген тик бурчтуу үч бурчтуктун бир катети, В деген эки катети. Анда ушул жерден силерге үч бурчтуктун айрым бир учуру болгон тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтын табыш үчүн, ал тик бурчтуу үч бурчтуктун эки катетин көбөйтүп 2ге бөлүп койсоңор болот. Кайталайм. Тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтын табыш үчүн 2 катетин көбөйтүп 2ге бөлүп коесуңар же 2'den 1'ge көбөйтүп коебуз десек да болот. Келгиле, анда эмесе ушул тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтынын формуласын колдонуп кийинки тапшырманы аткарып көрөлүк. Бул жерде боелгон квадраттын аянтын табышыбыз керек экен тапшырмада. Кайталайм. Тапшырмада боелгон квадраттын аянтын табышыбыз керек экен. Ал үчүн мен боелгон квадрат жайгашкан жалпы фигуранын аянтын табайынчы. Мына могу силер көрүп турган фигураны бул канчага барабар? Узуну туурасы 5-5'тен экен. Санап көргүлөчү. Демек бул квадраттын аянты 25. Мен бирдигин айтпай эле коеюн. Мүмкүн сантиметр квадрат, мүмкүн метр квадрат, ошондон квадрат бирдик, 25 квадрат бирдик деп эсептегиле. Эми бизге боелгон фигураны чыгарып коеюн. Балдар, боелгон фигуранын аянтын табыш үчүн мен силер баамдагандай бир нече тик бурчтуу үч бурчтуктарга бөлөм. Мына 1, 2, 3, 4. Бул тик бурчтуу үч бурчтуктар барабар экенин көрүп турасыңар. Анда келгиле мен алгач бир тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтын табайын дагы. Мынакей. Мунун бир катети канчага барабар экен? 2ге көрүнүп турат да силерге чиймеде. Бир катет 3кө барабар экен. Анда жогорудагы мен силерге көрсөткөн формуланы пайдалана турган болсом, S барабар 2'den 1 A-бны. Анда S барабар 0,5, 2 көбөйтүү 3 болсо, бул 3кө барабар. Демек силер көрүп турган бир тик бурчтуу үч бурчтуктун аянты 3 болсо, ошондой тик бурчтуу үч бурчтуктардан канчоо бар балдар? Мынакей 4 бар. Демек 3'тү 4кө көбөйтүп койсом, тик бурчтуу үч бурчтуктардын аянты 12ге барабар болду. Анда жалпы аянты 25 квадрат бирдикке барабар болсо, андан 12'ни кемитип койсоңор, боелгон квадраттын аянты чыгат. Мынакей, боелгон квадраттын аянты 13 бирдик экен. Квадрат бирдикке барабар. Кайталайм. Мен боелгон фигуранын аянтын табыш үчүн алгач чакмак 5-5'тен турган квадраттын аянтын таптым. Андан кийин тик бурчтуу үч бурчтуктардын 4 барабар экендигин эске алып, 4-өнүн аянтын тапсам 12 болду. Жалпы квадраттын аянтынан кемитип койдум. Анда биз боелгон фигуранын аянтын тапсак 13кө барабар болду. Кайра эле ушул боелгон фигуранын аянтын силерге белгилүү болгондой пиктин формуласы менен таап көрөйүн. Мына ичинен бүтүн чокулуу чекиттердин саны 12 экени көрүнүп турат. Фигуранын чегиндеги бүтүн чокулуу чекиттердин санын карагылачы. Канчоо экен? 4 экен. Демек анда пиктин формуласы боюнча таба турган болсом, мынакей кайрадан эле 13 экендиги келип чыкты. Демек бул жерден боелгон квадраттын аянтын табууда мен тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтынын формуласын пайдаландым. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта мен силерге
Үч бурчтуктун аянтынын формулаларынан бир нечесин көрсөттүм. Силер баамдагандай, үч бурчтуктун аянтынын формуласында биринчисинде бир жагы жана ал жакка түшүрүлгөн бийиктиги боюнча тапканды үйрөттүм. Жана үч бурчтуктун эки жагы жана алардын арасындагы бурчу белгилүү болсо тапканды үйрөттүм. Ошондой эле тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтын тапканды үйрөттүм. Ушул бүгүнкү сабакта силер алган билимдериңерди колдонуп, жазып алган формулаларды пайдаланып, билгичтиктериңерди жана билимдериңерди андан ары калыптандыргыла. Бул теманы биз кийинки сабактарда да улайбыз. Анткени үч бурчтуктун аянтын табуунун мындан башка да формулалары бар. Мен силер менен коштошоюн. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта калгыла.